Саламатсыңар балдар. Силер менен 7-класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Билесиңер балдар, биз бүгүнкү сабакта дагы өткөн сабактын уландысы катары, башкача айтканда теңдемелер системасын чыгаруунун дагы бир жолун үйрөнөбүз. Жана ошону менен эле аны колдонуп маселе чыгаранга аракет кылабыз. Ошондуктан алгач биз өткөн сабактагы материалды кайталоо максатында ыкмаларды санап өтөлүк. Башкача айтканда эмненин ыкмаларын? Ооба, сызыктуу теңдемелердин системаларын чыгаруунун ыкмаларын кайталап өтөлү. Алар силерге белгилүү болгондой ордуна коюу жолу, жана ошондой эле график жолу, жана кошуу жолу болчу. Эсиңерде бар болсо балдар, өткөн сабакта мен ушулардын экөөнү пайдаланып чыгаргам. Ордуна коюу жолун жана график жолун колдонгонбуз. А бүгүнкү сабакта мен график жолун жана кошуу жолун колдонгонго аракет кыламын. Демек, башкача айтканда, бүгүнкү сабактын темасын дептериңерге жазып алгыла. Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелер системасын кошуу жолу менен чыгаруу жана теңдемелер системасынын жардамы менен маселелерди чыгаруу. Мына ушул эки теманы биз бүгүнкү сабакта карайбыз. Башкача айтканда, биз бүгүнкү сабакта эмнелерди аткарабыз? Тактап алалык. Алгач эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелер системасын кошуу жолу менен чыгарууну үйрөнөбүз. Жана ошондой эле теңдемелер системасынын жардамы менен маселелерди иштейбиз. Анда эмесе балдар, экранда силерге бир теңдемелер системасын берейин. Силер экранда көрүп турган теңдемелер системасы балдар, эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелер системасы. Башкача айтканда, теңдемелер системасы дегенде системаны түзгөн эки теңдеме экөө тең, эки өзгөрмөсү бар жана сызыктуу болгон учур каралып атат. Демек, ушу эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелер системасын чыгаруунун 3 жолу мектеп курсунда каралат болчу. Мен азыр алгач силер менен мурдакы өткөн сабакта үйрөнгөн жолду пайдаланып чыгарайын. Андан кийин бүгүнкү теманын өзөгүн түзгөн кошуу жолун пайдаланам. Келгиле, алгач мен график жолу менен чыгарып көрөйүн. Демек, экранда силер көрүп турган y минус x барабар 2 деген теңдеменин жана y плюс x барабар 10 деген теңдемелердин графиктерин түзөлүк. А графигин түзүш үчүн y-ти x аркылуу туюнтушуңар керек. Кайталайм. Берилген теңдемелер системасын график жолу менен чыгарыш үчүн алгач системадагы бир өзгөрмөнү экинчи өзгөрмөлөр аркылуу туюнттук. Башкача айтканда y-ти x аркылуу туюнттук. Биринчи теңдемени карагылачы. y минус x барабар 2 деген теңдеме болчу. Мындан y-ти таба турган болсом, y барабар минус x барабардыктын оң жагына плюс болуп өтүп, x плюс 2 болду. Экинчиден y-ти таба турган болсом, 10 минус x болду. Эми биз Декарттык координаталар системасына ушул эки теңдеменин графигин түзөлүк. Мынакей балдар, y барабар x плюс 2-нин графигин түзөлүк. Ал үчүн бул сызыктуу теңдеме болгондуктан мунун графиги түз сызык экенин билесиңер. Башкача айтканда, эки гана маани берүү жетиштүү. X-ка 0-ду берели балдар. X-тин ордуна 0-ду койгулачы. 0-гө 2-ни кошсоңор 2. 0, 2 деген координатага ээ болгон чекитти белгиледим. Мына мен кызыл түс менен чекитти койдум. Көрүп жатасыңарбы? Ошондой эле X-ка минус 2-ни берейин. X-тин ордуна минус 2-ни берсем, минус 2 плюс 2 бул барабар 0 болот. Келгилеби? Ушул чекитти белгилейли. Координаталары x минус 2, y 0 болгон чекитти белгиледим. Эми ушул эки чекитти туташтырып, мынакей түз сызыкты түзүп алдык. Башкача айтканда, биринчи теңдеменин графиги түзүлдү. Эми экинчи теңдеменин графигин түзөлүк. Экинчибиз y барабар 10 минус x деген теңдеменикин түзөбүз. Ал үчүн дагы биз x-ка 2 маани берелик. Башкача айтканда, биринчисинде x-ка 0-ду берсек, 10дон 0-ду кемитсем 10 чыгат. Келгиле, ошол чекитти белгилейли координаталык тегиздиктен. Демек, координаталык тегиздиктен белгилесек, 0, 10 деген чекит. Мынакей, мен кызыл түс менен чекитти койдум. Эми x-тин ордуна 10-ду коеюн. 10дон 10-ду кемитсем 0 болот. Демек, 10, 0 деген координатага ээ болгон чекитти белгиледим. Мына балдар, мен эки чекитти белгиледим. Буларды туташтырсам, түз сызык аркылуу экинчи теңдеменин графиги пайда болду. Эми экранга жакшылап баамдагылачы. Эки теңдеменин графиктери силер байкап тургандай бир чекитте кесилишти. Мынакей, ал чекиттин координаталарын жазалычы. Абсциссасы 4, ординатасы 6. Демек, бул теңдемелер системасынын чыгарылышы 4, 6 деген түгөй сан экен. Көрдүңөрбү балдар?
Мен азыр теңдемелер системасын чыгарууда график жолун пайдаландым. Бул графиктик жолдон башка дагы бүгүнкү сабактын өзөгүн түзгөн кошуу жолун пайдаланып чыгарып көрөйүнчү. Кана карап көрөбүз. Ал үчүн теңдемелер системасын жазып алабыз. Андан кийин алгебралык кошуу жолу же жөн гана кошуу жолу деп атаса болот. Y-тин алдына Y жазылып турат, X-тин алдына X жазылып турат. Анда жакшылап баамдагылачы. Биринчи теңдеме менен экинчи теңдемени мүчөлөп кошобуз. Башкача айтканда оң жактарын оң жактарына, сол жактарын сол жактарына кошолук. Анда балдар Y-ке Y-ти кошобуз, минус X-ка плюс X-ти кошобуз. Анда эмне пайда болот? Ооба, минус X-ка плюс X-ти кошсок 0 болот. Y-ке Y-ти кошсок 2Y болот. Демек 2Y барабар 2ге 10ду кошсом 12 болду. Мынакей 2Y барабар 12 деген теңдеме, 2 теңдемени мүчөлөп кошкондон кийин пайда болду. А теңдемелер системасындагы биринчи теңдеменин өзүн эле жазып койдук. Кайталайм. Ушул жерден жакшылап байкап дептериңерге жазып отургула. Бизге берилген теңдемелер системасындагы теңдемелердин оң жагына, сол жагына мүчөлөп коштум. Y-ке Y-ти кошсом 2Y пайда болду. Минус X-ка плюс X-ти кошсом 0 болду. 2ге 10ду кошсом 12 болду. Ошондуктан 2Y барабар 12 деген экинчи теңдеме пайда болду. А биринчи теңдеменин өзүн эле көчүрүп жазып койдум. Эми экинчи теңдемеден 12-ни 2ге бөлсөм, Y барабар 6 чыкты. Эми биринчи теңдемедеги Y-тин ордуна 6-ны коюп койдум. 6 минус X барабар 2. X-ти табыш үчүн кемүүчүдөн айырманы кемитип коебуз. X барабар 4 экендиги келип чыгат. Мынакей балдар, мен ушул бир эле теңдемелер системасын алгебралык кошуу жолу менен же жөн гана кошуу жолу менен чыгарып жообун таптым. Жообу мында деле X 4, Y 6 чыкты. Жазып алдыңарбы? Силер баамдап тургандай, мен бир эле теңдемелер системасын 2 ыкма менен чыгардым. Эми мынакей жообу эки учурда тең бир эле чыкканын көрдүңөр. 4, 6 деген түгөй сан. Эми ушул сыяктуу эле экинчи теңдемелер системасын чыгарып көрөлүк. Карагылачы балдар, экинчи теңдемелер системасын чыгарыш үчүн дагы алгач график жолун колдоноюн. Ал үчүн биринчи теңдемеден Y-ти тапсам, минус 2X-ти барабардыктын оң жагына алып өттүм. Y барабар 2X плюс 6 болду. Экинчи теңдемеден Y-ти табыш үчүн минус 4X-ти барабардыктын оң жагына алып өтүп, теңдеменин эки жагын тең 2ге бөлүп ийдим. Эми балдар, бул теңдеш өзгөртүүлөрдү силер үйрөнгөнсүңөр. Ошондуктан мен буга көп токтолбой эле биринчи теңдеменин графигин түзөйүн, анан экинчи теңдеменин графигин түзөлүк. Келгиле, биринчи теңдеменин графигин түзүш үчүн X-тин ордуна 0ду койсоңор, 0 менен 2-ни көбөйтсөңөр 0, 0га 6-ны кошсоңор 6, 0, 6 деген чекитти белгиледим. Эми X-ка минус 2-ни берейин балдар. X-ка минус 2-ни берсем, минус 2 менен 2-ни көбөйтсөм минус 4, минус 4 плюс 6 бул 2ге барабар. Минус 2 плюс 2. Мынакей. Бул эки чекитти туташтыра турган болсок, мынакей силер көрүп турган түз сызык пайда болду. Бул түз сызык биринчи теңдеменин графиги. Башкача айтканда, Y барабар 2X плюс 6 теңдемесинин графиги болуп эсептелет. Эми экинчи теңдеменин графигин түзөлүк балдар. Экинчи теңдеменин графигин түзүш үчүн дагы эле X-ка 2 маани берейин. Биринчисинде X-ка 0ду бергилечи. X-тин ордуна 0ду берсеңер, 0 менен 2-ни көбөйтсөңөр 0, 0га 3-тү кошсоңор 3, 0 минус 3 деген чекитти Декарттык координаталар системасына белгиледим. Абсциссасы 0, ординатасы минус 3 болгон чекитти белгиледим балдар. Эми келгиле, X-ка 2-ни берип көрөйүн. X-ка 2-ни берсем, 2 менен 2-ни көбөйтсөм 4, 4төн 3-тү кемитсем 1. Демек мен 2, 1 деген координатага ээ болгон чекитти белгилейин. Абсциссасы 2, ординатасы 1. Бул эки чекитти туташтыра турган болсом, силер экранда көрүп турган түз сызык пайда болду. Эми балдар, ушул жерден карагылачы. Биздин теңдемелер системабыздагы эки теңдеменин тең графигин түзсөм, түз сызыктар кесилишкен жок. Анда бул эмнени билдирет? Эгерде теңдемелер системасындагы эки теңдеменин графиктери кесилишпесе, анда бул теңдемелер системасы чыгарылышка ээ эмес. Кайталайм.
Теңдемелер системасындагы ар бир теңдеменин графигин түзгөндө алар бири-бири менен кесилишпесе, анда бул теңдемелер системасы чыгарылышка эмес. Кесилишүү чекити жок болбодубу балдар? Эми ушул эле теңдемелер системасын мен кошуу жолу менен чыгарып көрөйүн. Бул биздин бүгүнкү сабактын негизги өзөгүн түзгөн элемент. Мынакей, оң жагын оң жагына, сол жагына кошолук. Ал үчүн y-ке 2y кошуш үчүн же -2x -4x'ти кошоюн десем, карама каршы коэффициенттер жок. Билесиңерби балдар, кошуу жолун колдонуш үчүн же y-тин коэффициенттери карама каршы сандар болгудай болуш керек, же x-тин коэффициенттери карама каршы болуш керек. Анткени кошкон учурда суммасы нөлгө айланыш керек эле да. Бизде биринчи y-тин коэффициенти 1, экинчиники 2. Экинчи x-тики болсо -2, -4 экен. Ошондуктан биз x-тин коэффициенттерин карама каршы кылыш үчүн биринчи теңдемени -2ге көбөйтөлүк. Эки жагын тең. Теңдеменин касиети бар да балдар. Теңдеменин касиети боюнча теңдеменин эки жагын тең нөлдөн айырмаланган бир эле санга көбөйтсөк же бөлсөк, ошол эле теңдемеге тең күчтүү теңдеме келип чыгат деген касиет бар. Анда мен ошол касиетти пайдалана турган болсом, -2ге көбөйттүм. Анда көбөйтсөм, 2-ни -2ге көбөйтсөм -2y, -2 менен -2x-ти көбөйтсөм +4x, -2 менен 6-ны көбөйтсөм -12 болду. Эми балдар, мүчөлөп кошолук. Оң жагын оң жагына, сол жагына кошолук. -2y-ке 2y кошсом 0y болот. +4x-ка -4x-ти кошсом 0x болот. Бул барабар -12ге -6-ны кошсом -18 болду. Бирок мындай болушу мүмкүн эмес да балдар. Y менен x-ка каалаган санды койсок деле, сол жагындагы турган туюнтманын мааниси 0 болот. Эч качан -18ге барабар болбойт. Демек, мындай барабардык аткарылбагандыктан бул теңдемелер системасы чыгарылышка эмес экендиги келип чыкты. Көрдүңөрбү? Графиктик жолдон башка дагы кошуу жолу менен чыгарсак деле, бул теңдемелер системасы чыгарылышка эмес экендигин көрдүңөр. Эми балдар, системадагы теңдемелердин графиктери бир чекитте кесилишсе, анда системанын бир чыгарылышы бар дейсиңер. Эгерде чексиз көп чекитте кесилишсе, башкача айтканда, эки теңдеменин графиктери бири-бирине дал келишсе, анда система чексиз көп чыгарылышка болот. Эгер эки теңдеменин графиктери кесилишпесе, башкача айтканда параллель болушса, анда бул теңдемелердин системасы чыгарылышка эмес экен. Көрдүңөрбү балдар? Мен силерге азыр эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелер системасын чыгаруудагы графиктик жолун жыйынтыктап, жалпылап айтып бердим. Демек, теңдемелер системасы ар дайым эле чыгарылышка боло бербейт экен. Графиктери кесилишпей калса, демек системанын чыгарылышка эмес экендигин билдирет. Эгер теңдемелер системасындагы эки теңдеменин графиктери дал келип калышса, анда чексиз көп чыгарылышка болот дейсиңер. Эгер бир чекитте кесилишсе, анда системанын бир чыгарылышы бар деп эсептейсиңер. Келгиле эми кайрадан дагы бир теңдемелер системасын чыгарып көрөлүк. Мынакей, мында дагы эки жол менен чыгаралык. Алгач мен график жолу менен чыгартыш үчүн 3x барабардыктын оң жагын алып өтөйүн. Анда менде -2y барабар -3x + 6 болуп калат. Экинчи теңдемеден y-ти калтырып -1,5x барабардыктын оң жагын алып өттүм. Анда 1,5x -3 болуп калды. Эми ушул теңдемелер системасындагы y-ти тапсам, биринчиден -2ге бөлүп ийем. Бөлсөм y барабар 1,5x -3. Экинчи теңдемем дагы y барабар 1,5x -3. Ооба балдар, албетте теңдемелер системасындагы эки теңдеме тең y барабар 1,5x -3 болгондуктан бул эки теңдеменин графиктери бир гана түз сызыкты аныктайт. Башкача айтканда, эки теңдеменин тең графиктери бир түз сызыкты берип турат. Бири-бири менен дал келишти. Анда бул теңдемелер системасы чексиз көп чыгарылышка болот. Көрдүңөрбү? Эгерде теңдемелер системасындагы эки теңдеменин тең азыркы биздин учурда бири-бири менен дал келишсе, анда мындай теңдемелер системасы чексиз көп чыгарылышка болот. Ушуну эми кошуу жолу менен көрсөтүп көрөйүнчү балдар. Мынакей кошуу жолу менен көрсөтүш үчүн экинчи теңдеменин оң жагында, сол жагындагы 2ге көбөйтөйүн. Анда биринчи теңдеменин өзүн жаздым. 3x -2y барабар 6. Экинчи теңдеменин эки жагын тең 2ге көбөйттүм.
2y минус 3x барабар минус 6. Оң жагына кошсом 3x менен минус 3x 0 болот. 0x деп жазайын. Минус 2y плюс 2y кошсом плюс 0y же минус 0y болот. Бул барабар 6га минус 6-ны кошсом, бул барабар суммасы 0 болот. Демек, мындан оң жактары дагы 0, сол жактары да 0 болгондуктан чексиз көп чыгарылышка ээ болот. X менен Y-дин ордуна каалаган маанилерди койсоңор, алардын айырмасы ар дайым 0 экендиги көрүнүп турат. Демек, ушул сыяктуу тапшырмалар силердин окуу китебиңерде камтылган. Эми бир маселени көрсөтөйүн. Эки сандын суммасы 63-кө барабар дейт. Ал эми алардын айырмасы 15-ке барабар. Ушул сандарды тапкыла. Биринчи санды x деп алалы, экинчи санды y болсун дейли. Алардын суммасы 63 болсо, алардын айырмасы 15-ке барабар. Анда x плюс y барабар 63, x минус y барабар 15 деп алалык. А бизде башында сызылып турган 4 бурчтуктун ичине эмне туура келип калды? Кайталайм балдар. Маселенин шартына ылайык теңдемелер системасын түзсөк, алгач экранда чыгып турган 4 бурчтуктун ичине эмне туура келип калыптыр? Ооба, плюс y менен минус y туура келип калыптыр. Анда биз бүгүнкү сабактын өзөгүн түзүп аткан алгебралык кошуу жолун пайдалана турган болсок, y менен минус y-дин суммасы 0 экенин көрүп турасыңар. Акыркы экинчи теңдеменин өзүн жаздык. X-ка x-ти кошсок 2x болду дагы, плюс y-ке минус y-ти кошсок 0, 63-кө 15-ти кошсок 78 чыкты. Мындан x-ти таба турган болсок, 78-ди 2-ге бөлөйүн, 39-га барабар. X-тин ордуна келгиле 39-ту коелук. Анда мындан y-ти таба турган болсок, x барабар 39 болгондо, y барабар 24 экени келип чыкты. Мен анализдеген учурда, демек, биринчи сан x болчу, бул 39, алардын суммасы 39-ка 24-тү кошсом 63 чыкты. Экинчи саныбыз бизде 24 чыкты. Демек, алардын айырмасын тапсак, 39-дан 24-тү кемсем 15 чыкты. Демек, жообу изделүүчү сандар 39 жана 24 болду. Мен эмне үчүн кызыл түс менен жазылган 4 бурчтукту ар дайым чийип коюп жатам. Демек, мунун жазып койгон себебим, берилген маселени чыгарганда дагы алгебралык кошуу жолу менен, башкача айтканда, y-дин коэффициенттери карама-каршы экендигин эске алуу менен чыгардым балдар. Эми балдар, ушул теңдемелер системасын колдонуп чыгарууга дагы бир геометриялык маселе чыгарып көрөлүк. Геометриялык маселе дегеним, ал силердин алгебра окуу китебиңерде бар маселелердин бири. Келгиле, анда дагы бир маселени чыгарып көрөйүн. Мынакей балдар, экранда силерге тең капталдуу үч бурчтукка байланышкан бир маселе берилди. Ушул маселени чыгарыш үчүн мен бүгүнкү сабакта сызыктуу теңдеменин жардамы менен чыгарайын. Ал үчүн алгач чыгаруу деп жазам дагы 3 бурчтук А, Е, П берилди. Бул 3 бурчтук тең капталдуу экен. Башкача айтканда, маселенин шартына көңүл бургулачы. Тең капталдуу 3 бурчтуктун негизи анын каптал жагынан 7 сантиметрге чоң. Демек, бизге тең капталдуу 3 бурчтук берилсе, АЕ барабар ПЕ барабар x сантиметр болсун дейин. Анын каптал жагынан 7 сантиметрге чоң. Демек, негизи чоң экен балдар. Негизи АП бул x плюс 7 сантиметр болсун. Анда бул 3 бурчтуктун периметри 43 сантиметр экендигин эске алсам, 3 бурчтуктун 3 жагынын суммасы x плюс x плюс x плюс 7 барабар 43 экендиги келип чыгат. Демек, x-тарды кошо турган болсом, 3x плюс 7 барабар 43. 43-төн 7-ни кемитсеңер 36, x-ти тапсаңар 12 келип чыкты. Бул эмнени берди? Ооба, тең капталдуу 3 бурчтуктун каптал жагы 12-ге барабар экендиги келип чыкты. Башкача айтканда, АЕ, ПЕ жактары 12 сантиметр экени келип чыкты. А негизи андан 7 сантиметрге чоң эмес беле, же узун, анда ал 19 экени келип чыкты. Эми балдар, эсептеп көрүлөчү. Каптал жактары 12 сантиметрден болсо, 12-ге 12-ни кошсоңор 24, а 24-кө 19-ту кошсоңор 43 экендиги келип чыкты. Демек, анда жообун жаза алабыз. Жообу тапшырманын шартына көңүл бургулачы. 3 бурчтуктун каптал жагын тапкыла деген. Демек, каптал жактары барабар болгондуктан АЕ барабар ПЕ барабар 17 сантиметр экендиги келип чыкты. Урматтуу окуучулар,
ушул маселенин чыгарылышын силер үйдөн өз алдыңарча мен азыр бир өзгөрүлмөлүү сызыктуу теңдеменин жардамы менен чыгарбадымбы? А силер үйдөн ушул эле маселени эки өзгөрмөсү бар теңдемелер системасынын жардамы менен чыгарып көргүлөчү. Анда дагы ушул эле жооп чыга тургандыгын эсиңерге салып өтөм. Анда эмесе мен силер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушканча коштошоюн. Саламатта калгыла.